Өлкө маңында атылган соңку кылмыш кырсык окуялар менен эфирде элдик объектив телекөрсөтүүсү сиздер менен мен Орозбек Шарабдин уулу. Ош шаардык жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө кызматы менен биздин чыгармачылык топтун биргелешкен иш алып баруусунда шаар ичинде одоно эреже бузуп, анын артынан жол кырсыгына учураган айдоочу кармалган. Окуя кененирээк кийинки тасмада. Ош шаарынын Курманжан-Атка жана Мамыров көчөлөрүнүн кесилишинде жол кырсыгы катталды деген кабар келип түшүп, аталган дарекке барган учурда инспекторлор менен биздин топ бул окуяга күбө болду. Жол қоқсыңыз. Ете точно мен? Bir gün adam. Hazır. Al Dokumentleri de almayı hiç beğendiniz mi? Çok. Al dokumentlerinizi de. Önder. Meryem danla maşlan mı? An Meryem arkasında gelecek. Бактыга жараша бул катталган жол кырсыгынан эч ким олуттуу жарат алган жок. Жол кырсыгынын себеби Деоматис үлгүсүндөгү автоунаа чыгыштан батышты көздөй Курманжан-Атка көчөсү менен бара жаткан учурда борбордук тараптан чыккан Honda Inspire Матизге урулуп, андан кийин башкарууну жоготуп, жол четиндеги электр мамычасына урунган. Men kelip atsam mayaktan katı çıkıp men süstü da. Sen kaç jactan geliyorsun? Men mayaktan kelip menki главный da. Mayaktan kelip atkamda men mayaktan çıkıp geldim. Özün işteki olgan joksun? Жақсы мен. Жақсы ремень тағып келіп Men qara atganda jok машина. Андан кийин эки айдоочунун тең спирттик ичимдик ичкен же ичпегенин аныкташ үчүн наркология борборуна алып барып текшертишти. Ал жактан эки айдоочу тең соо болуп чыкты. 2'den 3 öttü. Эмне болду эле өзү? Мен үйгө шашып катуураак кетип атат элем, катуураак скоростта. Анан Ошондон бул жакта мен байкабай калдым, бул жак главный болчу. Мен кой беришим керек эле, кой берип айда бер. Соңунда эки автоунаа тең айып короосуна киргизилип, жол кырсыгын жараткандыгы боюнча административдик протокол толтурулду. Нурматов көчөсү аркылуу иш алып барып жаткан инспекторлор Деоланос үлгүсүндөгү автоунааны токтоткон учурда айдоочусу буйрукка баш ийбей жолун улады. Артынан сая түшкөн жол сакчылары жетип, алдын тосуп токтотушту. Алдыга кеткен жолу тосулуп калган айдоочу. Андан кийин да токтотуп келбей машинесин артка айдап качып жүрдү. Бирок бул сапар көпкө кача алган жок. Артында келе жаткан Деотико үлгүсүндөгү автоунааны сүзүп, жол четиндеги арка түшүп кетти. Atma, geç şunu. Akat şu an Remen tart, remen koy ver. Koy ver remen. Koy canım durgun. Tinch элеби? Gel tuş. Yerге жа. Ремен чеч. Түшүң. Akat men tutmuş. Токтоду өзүң жанында. Değil. Kaçtı. Evet kaçalım kaçtı. Akıllısın caydırırsın diye. Ya kaçpay koran dedi. Dakikten hatta. Başına bak. Al dakikten. Başa girmen geçme. Ha? Al dakikten. Mutsuz bak ya. Mutsuz bak.
Ушусай керек. Бактыга жараша катталган жол кырсыгынан эч ким олуттуу жарат алган жок. Айдоочунун качкан себеби болсо, анын эч кандай документи жок болгондугу экен. Eder. Nerede otur özünüz ama oturtun. Ana, şu gerek yok sana. Ne kalk bak. Bak ne yapmış bu acele olsa? Sen işte olgan joksуң? Белим тийди. Ha? Коркуп калдым, белим тийди. Boyun soğuğuna yok mu жақшылар? Жок. Ayağın mı çel? Dövüşen Классташым доспуз. Ha totat koy dövesің sen. Неме акча жок эле да, ал жерден корктук да биз. Kim aksa? Kim aksa sürek? Штраф. Normalde dedi. Lan sen desin koç. Андан кийин жол кырсыгын жараткандыгы үчүн протокол толтурулуп, автоунаалар айып короосуна жөнөтүлдү. Мен бул жактан келип аттым эле. Мына Ланос машинаны гай аркасынан келди. Ланос качты эле гайдан. Мен аякта жол бердим кичине жанагы. Анан бияка кеткенде гай машина мына Ланосу куб өтүрүп алдында. Токтап гай түшкөндө Ланос машина аркага жүрүп берди. Мен анан бияктан келип аттым эле. Анан биякта мына Ланос машина менен бияка келген дагы жол берди кичине чекеге чыгып. Ланос келип арка менен тез келип мени урду да биякта. Примерно канча метр жүрүп келдиң Ламос? Где-то bir 60 metrede ayak bayağına жүрүп келди, 60-70 metreden жүрүп келди. Аркага? Аркага 60-70 metreden gaz менен келип мына изи турат. Ошол жерден урду да мен биякта. Ол документтер алып Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын криминалдык милиция кызматкерлери тарабынан чет элдик жаранды уруп качып кеткен жаран кармалды. Ушул жана башка кабарлар менен кийинки таспадан тааныша аласыздар. Бишкектеги улуттук госпиталда оор абалда жаткан чет өлкөлүк адамды сабаган шектүү кармалды. Ал 3-июлда Сверлов райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан колго түшкөн. Шектүү Чүй облусунун 1997-жылы туулган тургуну болуп чыккан. Учурда ал Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайында камакка алынган. Буга чейин сабалган чет өлкөлүк адам тил үйрөтүүчү мектептердин биринин директору Абубакир экени белгилүү болгон. Аны кыргызстандык жаран 2-июлда саат 16:30 чамасында Айчүрөк соода борбору тараптан сабаганын күбөлөр билдирген. Жаакка урулган катуу соккудан кийин асфальтка башы менен жыгылып эс учун жоготконун ошол жердеги күбөлөр билдирген. Кийинчерээк шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын басма сөз кызматы 2-июлда 17:30 чамасында 102 кызматына улуттук госпиталдан оор жарат алган чет элдик адам түшкөн тууралуу билдирүү келгенин айткан. Эл аралык издөөдөгү жаран кармалды. 2017-жылдын август айынан бери зордуктоо фактысы боюнча издөөдө жүргөн 25 жаштагы Лейлек районунун тургуну июнь айында Россия Федерациясынан кармалып, өткөрүп берүү жолу менен Кыргызстанга алынып келинди. Учурда козголгон кылмыш иш боюнча тергөө иштери жүрүп жатат. Эки мамлекеттин милиция кызматкерлери биргеликте иш алып баруусунун негизинде 2019-жыл башынан бери Кыргызстанда кылмыш жасап, издөөдө жүргөн 3 атуул Баткен облусуна экстрадиция жолу менен алынып келинген. Биздин бүгүнкү чыгарылыштын өзөгүн ушундай окуялар камтыды. Сиздер менен мен Орозбек Шарабдинұлы болдум. Коштошоор алдында кырсыктан сак, кылмыштан оолак болуп, жай турмушта жашаңыздар демекчимин.